Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Курманжан датка боюнча сюжетти көрүп алдык. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү алды карай улантабыз. Бүгүн бизде дагы бир жаркыраган, ажарлуу коногубуз дагы келип калган. Аны мен тааныштырып өтөйүн. Нуркыз Кадырбек кызы эчкебиз бүгүн бизде конокто. Ош шаардык кеңешинин депутаты, филология илимдеринин кандидаты, ошондой эле журналист жана башка көптөгөн кесиптерин ээси. Саламатсызбы эчке, кутман таңыңыз менен. Арбагыла. Кутман күнүңүз менен. Кош келипсиз биздин эфирге. Эчеке, эң алгач эле бүгүн 8 март. Андыктан бүгүнкү күнүңүздүн башталышында эле биздин программабыздын маегибиздин башында эле сизди майрамыңыз менен куттуктап, өзүбүздүн белегибизди ыйгарып коелу. Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Чынден соолук каалайбыз, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Анан эң алгачкы суроо. Бүгүнкү майрамга кандай пландарыңыз бар? Бүгүнкү майрамга пландарым эле бул майрамдын тарыхы кандай экенин мен билбейм. Бирок маанайы бүгүнкү күндө маанайы жакшы. Аял өзүн аял катары сезүүгө болгон сонун мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн мени аял катары бул дүйнөгө алып келген энем, апамды. Апамдын апасы тайнемди. Анан кайненемди, анан бүтүн айымдарды куттуктоо менен эфирди баштайын. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, ЛТР телеканалынын көрүүчүлөрү, анан барып дагы куттукташым керек ушул адамдарды. Бүгүнкүгө ошол. Мыкты. Эжеке, айтсаңыз эң эле алгач ушул айымдар боюнча сүйлөшүп өтөлү. Сиз интернет блогтарынан айымдар сиздин видеолоруңузду көп көрүшөт да. Сизден кеп кеңештерди сурашат. Анан негизи эле айымдар кандай болуш керек? Айымдардын жашоодогу орду кандай? Эми биз табиятыбыздан ошондой бөлүнгөн нерсе бар да. Мыйзам боюнча Кыргызстан адам укугун урматтаган өлкө болгондугуна байланыштуу биз мыйзам боюнча эркек менен аял бардык жактан тең. Бирок мүмкүнчүлүктөрүбүзчү. Мен төрөдүм, 40 чыга элек, эркек декретке чыкса да болот, мен дагы. Ошондо күйөөм карай алабы менин балам? Жок. Ал эмизе албайт, ал эркелете албайт, ал карай албайт. Ошол өңүттөн алып караганда аял өзүнүн натурасын, табиятын жана эмнеге багытталгандыгын башталышын түшүнүш керек. Мына ошону түшүнгөндө ал жашоодо жаркырап жашоого мүмкүнчүлүк болот. Мисалы кантип кабыл алабыз? Аял болуу бул экинчи сорт, аял болуу кыйнала берет экенбиз, анан аялдар басмырланган аял. Жок. Аял адамзат тукумун улуу вазыйпасын мойнуна алган кандай бактылуулук. Аял кишиге сулуулук, назиктик, корголуу, аялуу үчүн жаралган, мырзалар биз үчүн күрөшүш керек. Биздин балдарыбыз, бизди коргош керек, биздин аталарыбыз, биздин мырзаларыбыз, жолдошторубуз. Ушул өңүттөн алып караганда, дайыма мен эң көп колдонгон сөз бар, бул коомдо кандайдыр бир слоганга айланыш керек. Канчалык кыштын ызгары күчтүү болбосун, бай чечекей чыкканда жаз келет. Демек, бай чечекейдин назиктиги жазды чакырган, башталышты чакырган сыяктуу аял алсыздыгын күчтүүлүгү менен колдонуш керек. Аял ошентип жашаса өзүнө жакшы. Анан ошондой сонун майрамда коттуу эфирде отуруп, жалпы кыргыз айымдарыма өзүмдүн суктануумду айтып коеюн, себеби көп эле жерге бардым. Биздин айымдардагыдай сезимталдык, күчтүүлүк, ар кандай нерсеге ыңгайланышып кетүүнү мен көп жерден көрө элекмин. Эже, майрам дедиңиз, 8 март дедиңиз. Ушул күндө гана майрамдап жүрүш керекпи аял заты же баардык күндөрдө ажарлуу болуп жүрүш керекпи эжеке? Айтсаңыз. Ар күн ажарлуу болуш керек. Өзгөчө үй бүлө мүчөлөрү менен үйдө эле болгондо. Биз ушундайбыз да, жумушка барганда шашылып кийинебиз да, үйгө келгенден кийин эски кийимдерибизди кийип, анан чачыбызды бир жакка таштап коюп, анан ой болгула деп анан бирдемелерибизди аттап чыгып кетебиз. Жок. Өзгөчө жакындары, балдары. Мен дүйнөнү апамын көйнөгү менен тааныгам, көйнөгүнүн көлдөрү тирүү болчун деген ырлар жазылыш үчүн биз ошондой болушубуз керек үйдө. Ал эми жигиттер бизге мындай шыктанып, бизден таасирленип, ошондон мотивация алып да өзүн баатыр сезиш үчүн аял үйдө өзүнүн сулуулугун, башкасын сактап жүрүш керек. Ошон үчүн бул нерсе биз кыргыз айымдардын колунан келет. Болгону кийинки мезгилдерде мен деле эмнеге колуман келбейт экен, мен деле ушул мырза кылганды кылам деп тирешүү бар. Биз жашоодо мырза менен тирешүү эмес, инь-ян сыяктуу, түн менен күн сыяктуу бири-бирибизди толуктай турган. Аялдын мээрими менен сулуулугу көлдөй терең болсо, бизди шамал менен урагандан коргоп турган тоолор, мырзаларыбыз бар экендигин сезмейинче, ушул коомдогу тартыштар, келишпестиктер боло берет.
санатсыз. Мыкты. Көпчүлүк аялдар азыр айымдар бардыгы дептештерин алып жазып атышат экен. Ар бир сөзүңүздү калтырбай. Анан айтсаңыз мына айымдар биз кыйналып беребиз деп көп айтышат деп айтып калдыңыз. Анан ушул сиздин жеке оюңуз боюнча эмне себептен ушул кыйынчылыктар пайда болот? Эми айымга чоң вазифа жүктөлгөн. Айымдар чынында кыйналат. Ага жардам берип, колдоп, коргоп, ошон үчүн мыйзамда дагы, динде дагы, кыргыз наркында дагы аял үйдө отуруп бала тарбиялап аткан болсо, эркек 100% аны камсыз кылыш керек. Не кылып отурасың, бекер отурасың деген эркек анда аялдан эненин культун көрө албаган. Болгону жапай инстинкттин муукумун кандыруунун объектисин көргөн алсыз эркек. Аял корголууга, айды алууга, асманда болууга, анан аялууга тийиш. Чындыгында түйшүк толтура. Татып айтко минуталык толгонго менин күндү алып келип бергеним дейт. Күнгө жеткич өрттөнүп өлөбүз. Бирок не деген салыштыруу? Эркек эгерде бир жолу толготуп көргөн болсо, ушундай мырзамын өзү менен чечкиндүү эле кабыл алып, мен төрөбөй эле кое турган болдум. Бир эле бала жетет деп айтат. Ошондон кийин мома шерик төрөп алышым керек эле, анан уктабасам мейли эле деп ошого жашоосун арнап, анан бирөөнүн үйүнө тааныбайсың. Атаң, апаң баарын таштап барып, мен ушунун жары болоюн, ушунун тукумун улайын деп барган аялдын гана колунан келет. Бул алсыздык эмес, бул күчтүүлүк. Эркек ошону эрк катары, эркек ошону өзү үчүн, өзүн арнаган бир чоң чечкиндүүлүк катары баалаш керек. Бири-бирибизди баалай алганда, анда жашоо жеңил болот. Анан бири-бирибизди сен алсызсың, а сен уйкучусуң дей бергенибизде болбой калат го. Ошон үчүн ушундай майрамда биз үчүн кызмат кылып аткан, анан аялдын ордун белгилегиси келип аткан перспективалуу силердей кесиптеш мырзаларга да жакшылыктарды каалап коелу. Рахмат эже. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан эжеке, айымдарга ушул сабактарды, окуу курстарын өтөсүз. Анан көпчүлүк учурда кандай айымдар келип ушул курстардан өтүшөт жана кандай өзгөрүүлөр болот? Биз зарылдык деле ушундан болду. Мен мамлекеттик кызматта, анан саясатта жүрүп калдым, анан облустук аялдар кеңешинин төрайымы болуп азыраак иштеп калдым. Ошол мезгилде көрдүм, мен ойлопмун, кыйналган, түрмөгө түшкөн, жашоосу муктаждыкта болгон, аз камсыз болгон үйдө эле аялдар кыйналат деп. Барчылыкта, өзүнүн иши бар, суктана турган күйөрмандары бар аялдын ичинде арманы толтура экен да. Көрсө ошол үй бүлөлүк мамилелерден келип чыгат экен. Ошого биз алар аркылуу өзүбүзгө тажрыйба алалы. Биз деле бул боюнча ас эмеспиз да. Илим поз бул жагынан коргогон эмеспиз. Анан аларга шыктандырып, биздин билимибиз бир мүмкүнчүлүктөрдү ачса экен. Өзүнүн аял катары артыкчылыктарын алар артыкчылык катары көрсө экен, басмырлануу эмес. Жашоодо жасашым керек эмес, мага жагат деп жашаса экен. Анан каерде бийигирээк, каерде төмөнүрөөк болуу менен өздөрүн тапса экен, жаркырап жашаса экен деген багыт менен ачылган биздин академияда бүгүнгө чейин биз 1 жыл аралыгында 6000дей аял окуттук. Эми бүгүнкү күндө биз жалпы айымдарды кыйла багыт берип, өзүбүз жөнүндө маалымат берип, өзүбүздүн окууларды соц тармактарын таратып бүттүк. Эми жеке окууларды кабыл алып атабыз. Анткени көпчүлүк таанымал адамдын аялдары, бардар мырзалардын аялдары жеке курстарда окууну каалайт экен. Быйылкы жылда мен ошол нерсени көңүлгө алып атабыз. Мыкты. Демек, Кыргызстандагы айымдарга, дээрлик Кыргызстандагы бардык булуң бүрсүндө жашаган айымдарга көмөк көрсөтүп жардам берип келесиздер. Анан 6000 дүйнөдөгү. Дүйнөдөгү. Чикаго, Германия, Сахалин онлайн окушат. Азыр мени ВИПте 2 адам окуп атат Москвадан. Айтсаңыз, ушул окуп, сиздин ушул окууңузду бүтүргөн айымдар кандай сөздөрүн сизге айтышат? Биринчи айтып атканда момундай кылып калышат. Айымдар моу кемчиликтерибиз бар, бирок биз муну атайлап кылбайбыз деп мындай жалпы группага өтүп атканда жеке баракка жазат да, сиз мени эле айтып атасыз. Тиги мен жаздырып атканда сиңдим же апам айткан жокпу депчи. Мен оюмдагын айтып атасыз дегендер. Жок, менин кемчилигимди сиз мени эле айтып атасыз деп тамашалап күлүшөт да. Анан айтам, ошол нерсе жон терим аркылуу менде өтпөгөн болгондо, мен мынчалык элестип айта албайт элем. Асмандан эле ой, Нуркыз Кадырбековна тренер, коуч болуп түшкөн жок. Ушул нерсе кемчиликтерди өзү аркылуу өткөрүп, кайсынысы жакшы экенин билгендик үчүн түштү депчи. Анан кетип атканда сөзсүз түрдө мындай биз 70ден ашык үй бүлөнү жеке кабыл алып, Кудайга шүкүр учурда 50сү жашап атат. Болбогон нерселер. Тиги аяшымын күйөөсү гүл берди эле, сен гүл бербей койдуң. Анан келсем рахмат дебей койдуң, анан бетимен өбүп учурашпайсың. Ушундай нерселерден отуруп ырвап кеткен мамилелер да. Кудайга шүкүр ошол себеп кылганбыз. Ошон үчүн өзүмү табууга мүмкүнчүлүк болду. Мен күйөөм менен тирешип эле жүрө берипмин. Кайненем эл душман Афганистандын тыңчысы деп ойлоп турмун, мына Лапа Турбаева.
деп ыраазычылык айтышат. Биздин максатыбыз ошол. Эже, негизи эле аял затына кадырлаш керек, баркташ керек. Сиз аялдарга кандай мотивация бересиз? Эже, мындай болгула, же мындай болгула, тигиндей болгула деген максатта. Бүгүн 21-кылым Z муундагы балдардын энеси болуп аткан энелерге мындай болгула деген сөз жакпайт. Кантсек жакшы болорун чогуу талкуулайбыз. Анан ошол 3 багытта берилет. Буга чейинки дүйнөлүк мотиваторлордун илим билимин деңгээлинде психологиялык 6/4 кыргыз кыртышындагы наркында кандай, динибизде кандай. Бизге эмне болгондо ыңгайлуу болот. Кээ бир мисалы дүйнөлүк психологдордун окуса биздин жашообузга туура келбейт алардыкы. Сен кайненеңе кызмат кылууга милдеттүү эмессиң деп айтып коюшу мүмкүн. А бирок ошол эле мезгилде сен үчүн үй жайын арнап, жаштыгын берип, калың төлөйм, үйүмдүн ачкычын берейин деген кайненеге ыраазычылык билдирип койгондо эмне болот? Көчөдөгү бирөөлөргө деле айтып атпайлыбы? Деген сыяктуу нерсени чогуу айта баштаганыбызда, анан мен бул жагыт эле окутуп жүрүпмүн, мен бул багыт эле окуп жүрүпмүн деп ыраазычылыктар жай баштайт. Анан сунуш болот, мен силерге могу багытта окутуп берейинби деп. Өзүмдүн эле бүтүрүүчүлөрүмөн кайра бизде фотография боюнча, СММ боюнча, стилист боюнча, дагы эмне боюнча балдар Z муунда балдарды тарбиялоо жана мугалимдик кесипти өркүндөтүү боюнча тренерлер чыкты кайра. Ошолордун баарына биз мүмкүнчүлүк беребиз, жардам берип, уюштуруп берүү боюнча. Анан Кыргызстандын көп эле жерине бардык, дагы чакыруулар бар. Биз барууга даярбыз. Эже, диний жактан дедиңиз. Диний жакта көпчүлүк учурда айтылып калат. Аял кишиге мындай болбойт, тигиндей болбойт, жасаган болбойт деп тыюу болуп калат. Ошол жака көз карашыңыз кандай эже? Кыргызда деле ошондой. Кыргызга кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Бул аны тыюу басмырлаш үчүн эмес, анын болочокто ханыша болушу үчүн болбой турган чектерди билдирүү максатында. Мисалы, Англия королевасына каалаган убакта чыгып түнкү клубка барса болобу? Болбойт. Сигарет чексе болобу? Жок. Каалаган кийимин кийсе болобу? Могу берметтен тагылган сөйкөнү алар траурда гана тагынат, милдеттүү. Ошол сыяктуу талаптар менен алардын укугу чектелген жок, көп нерсе болбогон менен. Алар ханыша болуп атышат да. Бир мамлекеттин социалдык саясатын жүргүзүү, жөн эле саясатын ориентацияланганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Биздин кыздарыбыз деле динде деле алардын кол жеткисиздигин, алардын корголуш керек экендигин, бул аларга болбой тургандыгын каймана жана түз кыйыр эстеткен жактары аларга чектөө болуп түшпөш керек. Анан мырзалар тууралуу бир нерсе, мырзалар бизде диний билимди көбүнчө мечитте анан жума намазда алат. Могу жумада аялдын укуктары тууралуу берилсе, кийинки жумада милдеттер болот. Ошо милдеттерин угуп алып келип, эркек моундай болуш керек экен. Динде аялдын укугу укмуш корголгон. Азыр эми күлкү болуп калды, ТикТокто тренд болуп калды. Махыр деген. Махыр деген бул аялдын өзүн каалабаган никеден сактагандыгы боюнча жана кокус жолдошу бирдеме болуп кетсе социалдык абалын камсыздоо боюнча сонун мүмкүнчүлүк. Муну динде түз традициялуу дин менен кабыл алыш керек. Аны бирөөдөн мындай дейтимиш го дебейчи, жо өзүң окушуң керек. Азаматсыз эже, ушул сабак берип эле чектелбестен өзүңүздүн жеке ишиңиздерге дагы башка жакка да жетишетигиз, кантип убакытты сарптайсыз, кандай пландарды кандай коесуз? Ошол боюнча да биз сабакта беребиз. Мен үлгүрбөй атам дегендерге тайм менеджмент боюнча тайм. Кыскача айта кетсеңиз. Мисалы, бир иш менен экинчи ишти айкалыштыра турган нерсе бар. Мен эгерде баламын тапшырмасын, ырын текшеришим керек болсо, аны менен ошол мезгилде дене көнүгүүсүн жасасам болот. Эгерде мен эшикте кафелдердин баарын жууп аткан мезгилде кулагыма кулакчын менен бүгүнкү окуй турган 20 мүнөттүк китебимди угуп койсом болот. Же болбосо түштө, обедте, түштөнү тамакка же намаз окуганы келген учурда тамагымдын суусун кууруп куюп койсом, түштү кечкурун келгенде дароо 6-да тамак демдей койгонго даяр болот. Деген сыяктуу мүмкүнчүлүктөрдү өзүбүз бөлүш керек. Адам өзүнүн убактысын бөлүштүрүш үчүн аябай чоң максаттарды койсо, ага убакыт табат. Анан жогоруда айттыңыз, Нурказ Кадырбекова десе эле көпчүлүгү башкача элестетет деп. Бирок сөзсүз түрдө эжекебиз дагы өзүнүн өткөрүп көргөн нерсени гана айтып берет, түшүндүрүп берет, сабак берет. Анан азыркы учурда ушул кыйынчылыктарга туш болуп жаткан айымдарга сиз сабак берип келесиз. Бирок ошол өзүңүз айткан эле өзүңүздө ошол окуялар болгон учурда сизге ким ушул жардам берген, ким кеңеш айткан? Кантип ошолорду өткөргөнсүз өзүңүз? Мен үчүн үй бүлөдөгү карамдуу, мээримдүү аял болуунун образы чоң энем. Чоң энем тагдырдын буйругу экен. Чоң атамын мурунку аялы кайтыш болуп калгандагы балдарды өзү төрөгөн балдардан артыкчылык менен чоңойткондугу менен мага бүт дүйнөгө мотивация, сабагыма тема. Андан кийинкиси апам.
Апам өзү кандай баскан турганы амалы мен үчүн үлгү болчу. Дайыма ата журтубузга артыкчылык берчү. Ата журтун сыйлай алган адам анда ал мекенчил боло алат. Тага журтту баалап алыстан сүйүш керек. Сүйгүлө. Алар менин журтум, бирок силер ушулардын нерсесиңер деген эң күчтүү айымдын, анан кыргыз коомундагы ушу нарыкты билген айымдын тазыр. Апам дагы 6 жыл жергиликтүү кеңештин депутаты болгон, 20 жыл мектептин директору, 5 жыл айыл өкмөтү, 50 жашынан баштап жеке ишкер, өзүнүн чоң бакыйган бизнеси бар. Мунун турушу дагы, ошонун үлгүрүп аткандыгы дагы мага нерсе. Кээде мен мындай бир сөз арасында бир кайненем деп сүйлөп калсам, балам, оозуңду толтуруп апам деген. Сен үчүн 9 ай боюңунан ушу көтөргөн аялды сен аркасынан сүйлөгөндө да апам деген десе, мен айтып калам да, сиздей апа болсо мага кайнененин деле кереги жок. Ушу кандай болсун эми депчи. Ошол жагынан анан кайненем. Кайненем сабырдуулугу, кайненем күчтүүлүгү, кырдаалдан чыга билгендиги, эмгекчилдиги мага мотивация. Анан тайнем жакшы көрөм. Тайнем өмүр бою карыганча кайненесине кызмат кылды. Азыр да ушу мээримдүү сулуу бойдо. Мыкты. Эжеке, сиз менен ушул баарлашып отура берсек, чындыгында айымдардын бардыгы мотивация алып, өздөрүнүн жашоосуна болгон керектүү бир кеп-кеңештерди угуп алышат. Бирок тилекке каршы убакыт учкан куш экен. Биздин маегибизге бөлүнгөн дагы убакыт өз соңуна келип бара жатат. Анан маегибиздин соңунда сизге эркин микрофон болсун, кеп-кеңешиңиз болсо, саламдарыңыз болсо, балким айымдардын майрамы менен куттуктайм десеңиз, айтчу сөздөрүңүздү айта алсаңыз болот. Урматтуу айымдар, мен башында эле айттым, кыргыз тилинде аял деген сөз айды аяш керек же айды алыш керек деген сөздөн алынган. Кайсынысы болсо дагы этимологиясы боюнча биздин табиятыбызды ачат. Анан аялдын дагы бир мүмкүнчүлүгүн, энени эстеп туруш керек экендигин, анын астына тазим этүү керек экендигин эске салган ушул майрам себептүү болуп калганына деле мырзаларга, бизди коргогон жакындарыбызга ыраазычылык өтөйлү. Анан ар бир айым эгерде көзүнөн жаш чыкса, кубанычтын жашы болсун. Үй бүлөдө жаркып жашап, коомдо бир адамзаттын тукумунда пайдалуу жакшы иштерге себепкер болгон балдарды тарбиялаңыздар. Анан сүйүлүп сүйүңүздөр. Анан бул жашоодогу өзүбүздүн миссиябызды, максатыбызды аткардым деп эстеп, ушуга чейин жеткен ийгиликтерибизге машырлануу, рахат алуу, шүгүр келтирүү менен жашоону сиздерге сунуштайм. Анткени кыргыз аялдарындагыдай мүмкүнчүлүк көп мамлекетте жок. Биздегидей эркиндик, биздегидей урмат, биздегидей кадыр бар. Сөзсүз түрдө 30% депутат болсун деген мыйзамдар бизде гана бар. Ошондой Кыргызстандын жараны, кыргыз мамлекетинин бир замандашы, гражданине болгонуңуздар үчүн мен сиздерди куттуктайм. Бар болуңуздар, ушул бактыңыздар кут болсун. Аялдар жаркып жашаса, дүйнө жаркыйт. Мен сиздерди жакшы көрөм. Анан эфирден пайдаланып, мени көрүп отурган, мени бул дүйнөгө алып келген апамды, кайненемди, 8 баланын энеси Батырени жана тайнемди өзгөчө куттуктайм. Мен сиздерди жакшы көрөм. ЛТРдин жамаатына, ЛТР илим билимдин жамаатына куттуу студиядан туруп ыраазычылык билдирейин. Бар болуңуздар. Азаматсыз эже, баракелде. Сизди дагы майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге дагы бардык жакшылыктарды каалайбыз. Бүгүнкү майрамды мыкты маанай менен мыкты өткөрүңүз дейбиз. Ал эми биз болсо мына ушуну менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Нуркыз Кадырбек кызы, Ош шаардык кеңешинин депутаты, филология илимдеринин кандидаты, журналист эжекебиз болду. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Азыр сиздерге дагы да кызыктуу маалыматтар менен бөлүшкөн кезектеги сюжетибизди тартуулайбыз. Кандай маалыматтарды алабыз, чогуу көрөлү.